Жалал Абадта мугалимдер, врачтар деги эле мамлекеттик кызматкерлер баштапкы төлөмү жок заманбап турак-жайга ээ болсо болот. Мындай жеңилдикти калаада ишмердүүлүгүн жаңыдан баштаган Brent House курулуш компаниясы ишке ашырууда. Аталган компания ушул тапта 10 кабаттуу заманбап турак-жай куруп баштады. Ала Тоо Brent деп атаган үйүнүн батирлерине сатуу бөлүмү ишке кирди. Анда мамлекеттик кызматкерлерге өзгөчө жеңилдиктер каралган. Жакшы бир мындай акция десек болот, же бир жакшы шарт түзүп берели деп атабыз. Мугалимдерге, врачтарга көбүнчө анан ушул айыл жергесинде жашаган же бир мындай жакшы шарттарды жакшы кылып берели деп мындай төлөм мөөнөтүн рассрочка деп коет, ошонусун 50 айга узартып берели деп атабыз. Бул менимче ипотекага караганда, кредитке караганда жакшы шарт деп ойлойм. Именно Жалал Абадта кандай үйлөрдү салып атасыңар, кандай сунуштап атасыңар? Биз Жалал Абадта азыр 10 этаж, 10 кабаттуу, 2 блоктон турган Ала Тоо Грант деп атадык аны. Ала Тоо Грант деген 2 блоктон турган 10 этаждуу үйдөн курууну баштадык. Кызыл лента кесип атасыздар. Кол чаап коюңуздар. Жаш компаниянын жакында Жалал Абадта дагы 10 кабаттан турган 500 батирлүү турак-жай куруу планы бар. Учурда документтери даярдалып жатканын айтышат. Brent House'тун башка компаниялардан айырмаланган өзгөчөлүгү агартуу тармагындагыларды колдоого алганы. Мындай өзгөчөлүккө кубанган мугалимдер компаниянын ачылыш аземине катышышты. Өлкөнүн ар кайсы аймагында жыл сайын жылдын мыкты мугалими сынагы өтөрү белгилүү. Бирок жеңүүчүлөр Жалал Абадта жакшы колдоого алынбай келет. Аталган компания 2021-2022 окуу жылындагы сынактын жеңүүчү мугалимине батир белекке берүүнү убадалады. Бул жаңылык учурда мугалимдерди кубантып жаткан кези. Бүгүн биздин шаарда аябай мындай кубанычтуу бир окуя болуп атат. Brent House курулуш компаниясы ачылып атат. Мугалимдер үчүн да жакшынакай шарттар түзүлүп атат. Себеби биринчи 10 квартираны биринчи төлөмү жок кылып, анан өзү үйлөрдүн бардыгы 36 айга берилсе, мугалимдер үчүн, врачтар үчүн 50 айга бөлүп беребиз деп атат. Бул мугалимдер үчүн аябай чоң жардам болуп атат. Ушул компанияны биз колдоп келдик. Анан мугалимдердин арасында дагы ушул компаниядан үй алам деген мугалимдер да аргын болуп атат. Себеби кичине болсо дагы баягы айларын көбөйтүп, төлөмү кичине азыраак болот деп биз ошого сүйүнүп отурабыз. Brent House компаниясы алгач 1,5 жыл мурун Бишкек шаарында ачылган. Учурда Борбор калаада 3 объекттин курулушу жүрүп жатат. Компания ишмердүүлүгүн кеңейтип, экинчи кеңсесин Жалал Абадта ачты. Алдыда Ош облусуна да жайылтууну көздөөдө. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.